Бүгүнкү берүүбүздө ысык көлдү кайра кыдырып, киши чөкпөс туздуу көлгө түшүп, тамгалуу таштын таржымалын териштирип, советтик космонавттардын сүйүктүү жайында болуп, Барспон шаркыратмаларына жуунуп, суу астында калган Бабалар Борбор калаасын иликтемекчибиз. Вот здесь где-то речка есть, по дороге на Арту такой. Не доезжая этой речки, буквально 100 метров в сторону, там есть место, сказка называется. Бул жолу да башында баруучу жерлерибизди тактап, маршрутту аныктап сүйлөшүп, анан алга деп Ак Неваны аттанып жолго чыктык. Алгач баруучу жерибиз Токмок каласынан 12 чакырым түштүгүндөгү негизги бөлүгү ачык асман алдында жайгашкан археология архитектуралык Бурана музей комплекси эле. Музейдин аймагын 30 гектарга жакын эски шаар урандыларынын аянты түзөт. Археологторго ишенсек, бир учурда мынабул дөбөлөрдүн ордунда аябагандай чоң шаар болгон. Ал кош катар сепил дубалы менен курчалып турган. Сырткы дубалынын узундугу эле 15 чакырымга жеткен. Каланын жалпы аянты 30 квадраттык километрди түзгөн. Аны Чигили урусунан чыккан Карахан негиздеген дешет. Мындан 1000 жыл илгери бул жерде өз заманына жараша өнүккөн шаар болгон. Ал Карахан каганатынын түндүк борбору Баласагын шаары, түштүк борбору азыркы Өзгөн шаарынын ордунда жайгашкан. Баласагын Жети суу азыркы Орто Азиядагы эң өнүккөн саясий, маданий, соода, экономикалык борбор катары белгилүү болгон. Бул жерде түрк тилдүү биринчи сөздүктү түзгөн кут билимдин автору Даанышман Жусуп Баласагын бабабыз жашап өткөндүгү белгилүү. Тарыхчылардын айтымында Баласагын шаары моңгол жапырыгында жапа чеккен эмес. Чыңгызхандын жоокерлери шаарды атүгүл Гобалык, кыргызча мыкты шаар деп кайра жаңыча атап алышкан. Баласагын шаары 15-кылымга чейин өмүр сүргөн. Карахан кагандыгынын Ордо каласы кантип кыйрагандыгынын себеби али айкын боло элек. Шаардан өз учурунда бул музейдин башкы эстелиги болгон мунарага көпүрө аркылуу өтүшкөн экен. Баласагын шаарынан азыркы күнгө чейин ушул Бурана мунарасы гана сакталып калган. Ал Орто Азия аймагында ушундай типтеги курулган алгачкы мунаралардын бири. Изилдөөчүлөр Бурананын жанында мечит болгон. Ал мунаранын батыш тарабында жайгашкан деп божомолдошот. Мунаранын 8 бурчтуу пайдубалы 5-6 метр тереңдикке кетет. Мунара эмнеге курулгандыгы жөнүндө эл ичинде ар кандай уламыш сөздөр айтылып келет. Алардын бири боюнча Карахандын жалгыз кызын Каракурттан өлүм табасын деп көз ачык айтканда атасы ушул мунараны курган. Кызын ушул жерге жашаткан экен. Бирок жүзүм менен Каракурт кирип кызды чагып алган экен. Мунарадан анын чыгыш тарабында түп жагы сакталып калган имараттын калдыктары жакшы көрүнөт. Археологдор бул жерде орто кылымга таандык 3 мавзолей болгон дешет. Эл Карахан кызынын сөөгүн ошолордун бирине коюптур деп кеп кылышат. Бурана деген мунара деген сөздүн гана өзгөртүлүп айтылганы дешет. Ал эми азыркы мунаранын бийиктиги 9 кабаттуу үй менен тең болот. Баштапкы 10-кылымдын аягында, 11-кылымдын башында мунаранын бийиктиги 40 метрден ашык болгон. Мунара анда азыркысынан 2 эсе бийик, 20 кабаттуу имарат менен тең болгон. Бул жерди жергиликтүү калк ыйык тутуп, ар кандай максаттар менен төлөө өткөрүп да келишет. Ал эми бул Бурананын жер титирөөдөн кийинки абалы. Сүрөт музейге ылайыкташтырылган эски имараттын ичиндеги экспонаттардын бири. Бул жерде баласагындыктар колдонгон идиш аяктар, чөйчөктөр, кумуралар коюлган. Араб Нестерян жазуулары бар кайрактар. Бул түтүктөр менен Баласагын шаарына тоодон таза суу келчү экен.
Музейге жиналган коллекциялардын көпчүлүгүн ачык асман астында турган таш эстеликтери түзөт. Бул жерде музей кызматкерлеринин айтымында 80 балбал таш бар. Булар негизинен Чүй өрөөнүнөн, Ысык көл, Теңиртоодон алынып келинген. Балбал таш курман болгон жоокердин элесине арналып орнотулган эстелик болуп саналат. Кыргыздар ошондой эле буларды моло таш, айкел, келин таш, киши таш деп дагы атап келишет. Байыркы түрк тилинде балбал таш бедес деп айтылганы белгилүү. Кыргызстандагы балбал таштар башка түрк тилдүү элдер жашаган аймактардан айырмаланат. Мисалы, Монголия, Тыва, Алтайдагы балбал таштардын жүзү чыгышты караган болсо, Кыргызстандагы балбал таштардын айрымдары батышты карап орнотулган. Көпчүлүк балбал таштарда оң колуна курал кармаган жоокердин сүрөтү тартылган. Мурун, бет түзүлүшү, баш кийимдери, асынган курал жарактары дыкааттык менен кештесине чейин келтире жасалгандары да кездешүүдөшөт. Азыр айрымдары адамдын жүзү эптеп эле сомдоло түшүрүлгөндөрү калгандай. Ал эми аялдардын айкелдери, келин таштар сейрек кезигет. Бир караганда балбалдар байыркы батыр бабаларыбыздын өздөрүнүн сүрөттөрү сыяктанып тургансыйт. Тарыхчы археологтордун айтымында Карахани мамлекети 960-жылы ислам динин кабыл алгандан баштап балбал таштар орнотулбай калган. Бирок Чүй борунда чалма кийген адамдын жүзү чегилген моло таштар дагы табылгандыгы белгилүү. Ислам дини киргенден баштап мүрзөлөрдү балбалдардын ордуна араб тамгасы менен жазылган таштар коюла баштаган. Булар Баласагындын урандыларынын аймагында мусулман мүрзөлөрүнөн чогултулуп алынган. Анда Курандын сүрөсү, ошондой эле каза болгон адамдын аты жөнү жазылган дешет. Музейде ушул аймакта табылган таштан жасалган эмгек куралдары да коюлган. Бул жаргылчак, тегирмен таштарына кеминде 1000 жыл болгон. Алар 18-19 кылымда табылгандардан көп деле айырмаланбайт. Музейде жер жаңы каймактагандагы эң алгачкы көркөм сүрөт өнөрү болгон петроглифтер чегилген таштар да бар. Аларда жаныбарлардын, аркар, кулжалардын, кийиктердин, ошондой эле аңчылыкка чыккан адамдардын сөлөкөттөрү келтирилген. Кайра жолго чыгып, 1 сааттан ашык убакытта Боом капчыгайына кирип келдик. Боом Ысык көлгө жол ачкан Борбордук, Ички Тянь-Шань, Теңиртоонун табигый дарбазасы. 20 чакырымга созулган капчыгайдын орто ченинде Чүй менен Ысык көл областтарынын административдик чек арасы өтөт. Андан ары сапарыбыз балыкчыдан бурулуп, көлдүн түштүк жээги менен уланды. Жетүүчү жерибиз Евразиянын борборуна саякат берүүсүнүн биринчи чыгарылышында кыскача сөз болуп кеткен. Кененирээк айтып бергиле деп телекөрчүлөр көп суранган Түз көл эле. Бул жака биринчи жолу келгендер үчүн Тоң районунун мурдагы Актерек азыркы Алибек Баатыр айылы ориентир болот. Бул жерде эр табылдынын күмбөзүн көрөсүздөр. Аны Каттагандын тукумунамын деген маркум Рыскбек Акматбаев курдурган дешет. Күмбөздү көргөнгө азыр туристтер да көп келишет. Андан ары 12 чакырым жол. Аны жол деп деле айтууга болбойт. Иши кылып аңгыл дөңгүл ийри буйрук кеткен бирдеме. Аны менен жүрө берсеңиздер, акыры шлагбаумга такаласыздар.
Бул жерде күзөтчү кароочулар чыгып, акы төлөөнү талап кылышат. Туз көлгө бир жолку кирүү 50 сом. Себеби бул көл жайгашкан аймак 49 жылга Гүлистан дыйкан чарбасына ижарага берилген. Алар үчүн Туз көл бизнес, калгандары үчүн дарылануу, эс алуу акыры жөн эле экзотика. Себеби көлдүн туздуулугунан ага чөгүп кетүү мүмкүн эмес. Башкысы суу жутуп албоого жана аны көзгө киргизбөөгө аракет кылыш керек. Привет всем из Новосибирска. Даже из России сюда доехали. Бул жакта эмне касиети бар, бул чөкпөй турган жери бар экен. Биринчи жолу келип түшкөндө мен өзүм ишенген эмесмин. Бирок монтип буттарымы коюп жатып көргөндө чындап эле чөкпөйт экен. Могул жакта суунун бир башынан экинчи аягына чейин бир 20 мүнөттө басып өтсө болот. Суунун ичинде басып, эчтеке сүзбөй эле. Көл кичине болгондуктан ал Кыргызстандын географиялык же башка карталарында көрсөтүлбөгөн. Алкач көл өткөн кылымдын 50-жылдары изилденген. Ошондо эле анын өзгөчө шордулугу белгилүү болгон. Сууда балык жоктугунанбы же башка себептерденби жергиликтүү калк бул жерден чочулап көлдү айланып өтчү экен. Бул суу Туз көл аталганына оңго жакын гана жыл болду. Ага чейин жергиликтүү калк бул сууну сыйкырдуу кара көл деп атап келишкен. Кыргыз окумуштуулардын акыркы изилдөөлөрү боюнча Туз көл туздуулугу, минералдуулугу жагынан белгилүү Израилдеги Өлүк деңизден 2 эсе күчтүү. Бирок дарылануу үчүн эч кандай шарттар түзүлгөн эмес. Ижарачылардын айтымында көл дарылоонучу же туристтик жай деп аныкталгандан кийин гана тийиштүү инфраструктура курула баштамакчы. Бирок ага карабай Туз көлгө келгендердин саны жыл сайын көбөйүүдө. Тери оорулары боюнча келип атышат адамдар. Андан тышкары бул өпкө оорулар, анан бул суставтардын оорулары, парадан тоз деген оору бар. Мына ушулардын баарына абдан өзүнүн бир жагымдуулугу, касиети чоң экени бул илимий жагынан да, практикалык жагынан дагы далилденип калды да. Туз көл дарылоо касиеттерге ээ экенин адистерде тастыкташат. Бирок дагы ар тараптуу терең изилдөөлөр жүргүзүлүшү керектигин белгилешет. Кайсы ооруларга таасир этери бүгүнкү күнү мындай бир изилденген жок. Мисалы, ошол эле псориазга канча жолу бир айда түшүш керек. Мисалы 10 жолу түшүш керекпи? Ошо сууга 10 жолу түшүш керек, бирок канча мүнөттөн түшүш керек? Мисалы 10 мүнөттөнбү, 15 мүнөттөнбү? Башка ооруларга кандай колдонсо болот? Жана гинекологический ооруларга болобу? Бөлөк дагы ооруларга кандай, өпкө ооруларга канча мүнөттөн, канча жолу колдонгон, ошо бул изилденели элек. Азыр көлдөн суу же дары батактарды алып кетүүгө тыюу салынган. Бул жерде иштегендердин айтымында акыркы жылдары көлдүн суусу тартылып баратыптыр. Былтыр 150 000 киши келген. Алардын ар бири 1 литрден алып кеткенде деле суу канчага азайган. Алган эмес 2 жыл мурун эч кандай белгилери жок тиг учак келип конбой туруп кеминде 1,5 тонна суу сордуруп кеткен дешет. Бул жерден Ысык көлгө чейин 500 метр. Адистер Туз көл Ысык көлдүн суусу тартылып кеткендигинин негизинде пайда болгон дешет. Суусу бууланып кетип, шору менен минералдары калган. Азыр көл жамгыр суусу менен көл алдындагы булактардан толуктанып турат. Эң кызыгы кышында суудагы туздар көл астына чөккөн соң аны 30 сантиметрге чейинки муз каптайт. Алган эмес, муздун үстүнө чыккан сууну ичсе да болот дешет. Кийинки баруучу жерибиз Жети Өгүздүн тамгасы эле. Тактап айтканда анын тамгалуу ташы болчу. Чоң трассадан бурулган соң кайрадан тоолуу таштуу жолго чыктык. Суу кечип, айрым жерде бири-бирибизди көтөрүп өтүп, аңылдаган ак нева араң өткөн жолдор менен тамга суусун бойлоп жүрүп бараттык. Акыры адашып да кеткенсидик. Жол көрсөтүп бергендердин белгиси боюнча жетишибиз керек эле деп турган жерден жергиликтүү малчыга жолуктук. Андан буддисттердин тамга ташы тамга суунун аркы жегинде экенин билдик.
Айдоочубуз Талант байке 5-каналдын белгиси тагылган ак темир тулпарын токтотуп, ат минип бизди бирден акырын аркы жекке ташый баштады. Андан ары жөө-жол жүрдүк. Суу кечтик, баткакка баттык, сазга сайылдык. Кайрадан тоого өрлөдүк. Акыры табышмактуу Тамга ташка да жеттик. Бийиктиги 2 метр болгон Тамга таштын бетинде байыркы Тибет тилинде Будда дининин ыйык мантралары, келмелери жазылган. Оп мани паднехум. Кыргызчага экен которгондо лотос гүлүнө отуруп, чындыкты таанып бил дегенди билдирет. Ушундай эле таштарды Тибеттен келе жаткан байыркы монахтар бир күндүк ат жүрүм жерлерге орнотуп келишкен дешет. Чынында таш бетинде эмне деп жазылганы боюнча ушу күнгө чейин бир пикир жок. Аны так которуп бардык окумуштуулар ишенгидей кылып берген киши жок. Тамгалар чукулуп чегилген эмес. Монументалдык стилде таштын кереги жок жагы алынып салынган. Ушундан улам таштагы жазуулар рельефтүү, көлөмдүү көрүнөт. 1000 жылдан ашык илгери алар кандай ыкма менен жазылганы азыркыга чейин табышмак бойдон калууда. А раньше же он был целый? Раньше, если вот в 6 веке было сделано, никто не знает раньше, какой он был. Тамга таш так ортосунан бирөө атайлап кыркканда экиге бөлүнгөн. Ал жөнүндө жана бул капчыга эмнеге тамга аталып калгандыгы тууралуу бул жака туристтерди алып келген жергиликтүү мектептин мугалиминин уламышын уктук. Эрте абылды ушакта жайлап турда. Жайлап турганда бир жолу биздин калмактар деген болгон үйүр жылкысын баарын айдап кетишиптир. Ошондо жигиттер, 40 жигитин чогултуп алып туруп, барып, тияктан экеси айдап келип, анан ушул жерге келип айдап келип, ар бирөөнө ошо тамга салып, ошол сөздөн кийин да биздин айыл тамга деп калган. Ошондо келип туруп, элдин баарын чогултуп, анан чоң, зор курч кылычы бар экен, ошо менен момун ортосуна тең бөлө чагып айтыптыр. Эгерде мындан кийин бир эле кулун жоголчу болсо, ошо ууруну кармап туруп, анан башын момундай жара чабам деп айтылган. Сагыштын дүзүнөн жону бетин байдошурум жорго малдын жарашылын солго ери фултап сокуну. Кайра ат менен суу кечип, ак Нивабызга жеткен соң, бул жолборс коктусунда дагы тамгалуу таштар бар экенин угуп, аларды издей баштадык. Бири алыс эмес экенин аныктап, ага жол тарттык. Тасмага тартуучу жабдыктарыбызды ат минген операторубуз өңөрүп, журналисттер жөө бастык. Почему они их не построили где-нибудь пониже, а? Бул тамга басылган таш биринчи биз көргөнгө бир караганда окшош болгону менен жазуулар башкача чегилип түшүрүлгөн. Тарыхчылардын айтымында тамга таштар 6-8 кылымга таандык буддист монахтары тарабынан чегилген. Айрым тарыхчылар 17-18 кылымда кыргыз жергесине баскынчылык кылып келген калмак буддисттеринин сыйынычу таштары деген божомолду айтып келишет. Билгендердин айтымында тамга басылган таштардан кишиге өзгөчө пайдалуу энергия берилет. Алардын жанында турган адамдын аурасы тазаланып, өзүн жакшы сезип калат деген ишеним да бар. Биз дагы бир аз аурабызды тазаламыш болдук. Тазаландыбы билбейбиз, бир аз эс алган соң кайра уунабызга кайттык. Махмуд Кашкари төрөлгөн байыркыда Барскан шаары болгон азыркы Барскон айылына сапар тарттык. Эски шаардын калдыктарын да таба албадык. Жергиликтүү элден сурап да биле албадык. Алардан шаар урандылары жер алдында калган. Алар жөнүндө билгендер калбай калды деп кээ уктук. Акыры Барскон капчыгайын көрүп келүүгө бел байладык.
Бул жер акыркы жылдары сианид кырсыгына учураган жай катары белгилүү. Ошол автокырсык болгон көпүрөдөн да өттүк. Бардыгы жайындагыдай эле. Чөптөр өсүп, малдар оттоп жүрүшөт. Бул жол Кумтөр алтын кенине кетет. Аны дайыма кенчилер оңдоп түзөп турушат экен. Мүмкүн ошол үчүндүр жолдор, көпүрөлөр жакшы абалда сакталыптыр. Ушул жерде эрте абылды бабабыздын мазары бар эле деп издедик. Миң жылдап сакталып келе жаткан археологдордун арасында атагы чыккан Барскон аскаларынын бетине тартылган сүрөттөрдү да көрөлү дедик. Бир сааттан ашык издөөбүз эч кандай майнап бербеди. Чарчаган соң Ак Неванын оозун Барскон шаркыратмалары тарапка бурдук. Ал эми бул Барскон капчыгайында өзгөчө бөлүнүп турган эстелик. Бул аймакка биринчилерден болуп келгендерге геолог курчулардын урматына постаментке КАМАЗ унаасы жакшы тилек менен орнотулган. Тилекке каршы анын бүгүнкү абалы өтө начар. Кайсыл надандардын кылганы белгисиз, азыр КАМАЗдын дөңгөлөктөрү жок. Көп тетиктери тонолгон. Жада калса эстеликке бекитилген атайын жазууларда талкаланган. Бирок бул жолдон каттаган баардык айдоочулар бул жерге сөзсүз токтоп, узак татаал жолдон кайтпай калган кесиптештерин эскеришет. Көздүн жоосун алган коздуктан улам бул сапарыбыздын максаты болгон Барскон жаратылыш паркына кантип жеткенибизди байкабай да калдык. Бул жер парктын борбору. Бир учурда аябай жасалгаланган, баардык шарттар түзүлгөн жай болгон дешет. Советтер Союзу учурунда Барскон капчыгайына космосту багынткан баардык учкучтар келип эс алчу. Алгач бул жерге дүйнөнүн биринчи космонавту Юрий Гагарин келип эс алган. Ошонун урматына Кыргыз ССРнын атынан Гагарин таш орнотулуп, анын бетине туңгуч космонавттын жүзү чегилген болчу. Азыр эстелик талкаланып, таштын бетине кимдин элеси берилгени дагы билинбей калган. Бул таш эстеликти ким талкалаганын тактабай эле коелу. Анын тушунда жайгашкан Гагариндин бюсту сакталып, азырынча аман эсен. Ага шүгүр дедик. Андан ары Кыргызстандагы эң коз шаркыратмаларды көрүп келүүгө жөнөдүк. Командабыз экиге бөлүнүп, эки тарапка кеттик. Жипаржуттуу абадан баш айланат. Көк кумтулган карагайлар көз кубантат. Мөлтүр булактардын суусун ичсең тиш какшатат. Шаардан келген биз үчүн беш көрүнгөн токойду аралап жүрүп отуруп, жарым саатта Барскон шаркыратмаларынын бирине жеттик. Евразиянын борборуна саякатыбызды улантабыз. Бүгүн биз Барскон шаркыратмасындабыз. Жергиликтүү малчылардын айтымында бул жердеги суу 35 метр бийиктиктен түшүп келет. Өзү Барскон капчыгайында кичи чоң болуп, 10дон ашык шаркыратма бар. Суу 200 метрден ашык бийиктиктен тоо башынан агып келет. Жолдо 2-3 жерде 30-40 метрге жеткен бийиктиктеги аскалардан шаркырап түшөт. Алардын баарын сүрөттөп айтып бергенге сөз жетпейт. Биз биринчи шаркыратма менен суктанып жатканда кесиптештерибиз унаа менен экинчисине жетишкен экен. Айдоочубуздун тажрыйбалуулугу сактап калды деп кайтышты. Алар жеткен жерге унаа барчу эмес экен. Бир жараткан сактады, тилекке каршы машина өткөн жолдорду тарта албадык дешет. Отуз жылдан бери мамлекеттин коругунда турган биз үчүн бейиштин төрү көрүнгөн Барскон жаратылыш паркы менен коштошуп, саякатыбызды уланттык.
Арскондон чыгып Ысык көл областынын борборуна Караколго бара жатып, Жетөгүз, Дархан жана башка бул аймактын тарыхый жайларын, аябагандай кооз жерлери жөнүндө материал даярдоого башка жолу келүүнү пландадык. Бул саякатыбызда каралган маршрут менен жолубузду уланттык. Каракулдан туура 12 чакырым алыстыкта Ысык көлдүн жээгинде орун алган көп жылдар бою шаар атын алып жүргөн Пржевальскийдин музей комплексине келдик. Анын аймагында белгилүү саякатчынын бейити, эстелиги жана музейи жайгашкан. Музей ачылганына быйыл 50 жыл болот. Ал 400 квадраттык метр аянтты ээлеп 10 бөлүктөн турат. 500дөн ашык экспонаттар коюлган. Ал Борбордук Азиянын жаратылышын орус падышачылыгы үчүн биринчилерден болуп изилдеген Николай Пржевальскийдин өмүрүнө, ишмердүүлүгүнө жана анын шакирттерине арналган. Вид стоит между ослом и лошадью, ближе к лошади. Но это не помесь осла и лошади, это имя дикая лошадь Пржевальского. Водилась только в Джунгарии, теперь уже в дикой природе не существует, а в зоопарках мира выведена генетическим путем. Саякатчынын 8 метрлик эстелиги 1894 жылы ачылган. Ал Кыргызстандын аймагындагы алгачкы монументалдуу скульптура болуп саналат. Музейчилердин айтымында орус падышачылыгы Пржевальскийдин эстелигин жасоого сынак уюштуруп, ага 90го жакын долбоор берилип, ичинен ушул айкел тандалып алынган экен. Орус падышачылыгына зор эмгек кылган Николай Пржевальский 49 жашында 1888 жылы каза болгон. Анын акыркы эрки боюнча сөгү ушул жерге коюлган. Ал учурда көлдүн жээги будан 5 метр гана аралыкта болгон экен. Азыр көрүстө менен көлдүн ортосунда айыл бар. Вот это Пржевальский, который вот первый, еще русских не было, здесь только киргизы жили. Вот он пришел, и здесь первый раз, он 2 раза сюда приходил. Первый раз он пришел, и вот кругом здесь объехал, все, описал. Пржевальскийдин музейи жалпы кыргызстандыктардын, анын ичинде ушул аймакта жашаган орус улутундагы тургундардын сүйүктүү жайы. Бул жерге жаңы баш кошкондор келип гүл коюп, сүрөттүшүүсү салтка айланган. Держите. Да, сейчас это. Ну, сейчас, секунду, 1 секунду. Какую? Маленькую. Музейдин аймагында академик Кусайын Карасаев атындагы секи бар. Данышман ойчул атабыз 75 жашында 1998 жылы каза болгон. Сөгү ушул жерге коюлуп эстелик тургузулган. Карасаев камузнама, накыл сөздөр өңдүү 30 томдон ашык илимий эмгектердин автору. Айрым чыгармалары 15тен ашык түрк тилдүү өлкөлөрдө жарык көргөн. Карасаев биринчилерден болуп Манас эпосун изилдөө жана басып чыгаруу маселесин көтөргөнү менен да белгилүү. Улуу манасчы Сагынбай Орозбак уулунан Манасты жаздырып алууну уюштурганыма сыймыктанам дегени белгилүү. Караколдон чыгып Түп районуна, байыркы бабаларыбыздын Борбор шаары жайгашкан жерди издөөгө түштүк. Биз азыр Ысык көлдүн Түп булунунун жээгинде жайгашкан Ынтымак жана Сары булун айылдардын ортосундабыз. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча так ушул жерде Ысык көлдүн Атлантида сатылган байыркы Чигу шаары болгон. Биздин доорго чейин негизделип, 700 жыл биринчи сактарга, андан кийин Усундардын борбок калаасы болгон Чигу археологдордун айтымында азыр суу алдында калган. Ал эми тетиги аралчалар байыркы жоокерлердин коргон көрүстөндөрү. Чигу жөнүндө Кытай жазма булактарында айтылган. Анда ал Чигучун делип кызыл өрөөндүн шаары деп которулат. Биздин доорго чейинки 2-чи кылымда Теңир тоонун өрөөндөрүн Усун уруулар басып алат. Бул жакта жашаган сактарды сүрүп, алардын калаларын, анын ичинде Чигуну ээлешкенин тарыхчылар айтып келишет.
Азырда көл катуу толкуганда жеке байыркы шаардын калдыктары чыгып калат. Көбүнчө чопо кумуралардын, идиш аяктардын сыныктары, мүйүздөн, таштан, темирден жасалган буюмдар табылат. Ал эми буларды жергиликтүү балдар суу ичинен алып чыгышкан. Суу алдындагы шаарда археологдор да көп жолу изилдешкен. Андан табылган буюмдар музейлерден орун алган. Кайрадан жолго чыгып, 20 чакырымча жүрүп, булундун аркы жегине бардык. Түп булунун түндүк жеги Ак Булун айылы. Бул жерге байланыштуу эл арасында уламыштар, окумуштар тарабынан болжомолдор айтылып келет. Иса пайгамбардын шакирттеринин бири апостол Матвейдин сөөгү ушул жерге коюлган эмес. Аны бул жака Сириядан армян христиандары алып келишкен дешет. Ушул күнгө чейин окумуштуулар ушул жерден апостол Матвейдин сөөгүн издеп келишет. Исанын 12 шакиртинен Матвейдин гана сөөгү кайда коюлганы белгисиз. Инжилде ал салык чогулткуч Альфей уулу Левий деп айтылат. Кийин Исага жолугуп, жаратканын жолуна түшөт. Сирияда каза болгону белгиленет. 10-кылымда ушул жерде Нестериан христиандардын чиркөөсү болгон экен. Ал тууралуу 1375 жылы тартылган Каталон картасында маалымат бар эмиш. Анда Ысык көл түшүрүлүп, анын түндүк жээгинде крест тагылган имарат турат. Жанында Ысык көл деп айтылган жер. Бул жерде армяндардын чиркөөсүндө апостол Матвейдин сөөгү жатат деп жазылган. Элдик божомол боюнча бул үңкүр ошол байыркы чүркөөнүн калдыктары. Анын ичинде манактардын сөөгү коюлган делет. Үңкүрдөгү жолдор көлгө барып жоголот. Ушундан улам Матвейдин сөөгү көл алдында калган болсо керек деген сөздөр айтылып келет. Ак Булунда жайгашкан бул Мээрим булагы балдар үйүнүн имараты да бир учурда чиркөө болгон. Ал 19-кылымда курулган. Дагы бир божомол боюнча ал байыркы чүркөөнүн ордуна тургузулган эмиш. Матвейдин сөөгү ошонун алдында дагы калышы мүмкүн. Кыргызстандын кайсыл аймагына барбагын сөзсүз мына ушундай коргондорду көрөсүн. Ысык көлдө алар өзгөчө көп. Расмий маалыматтарга ишенсек, областта 10 миңге жакын коргон болгон экен. Алар байыркы жоокерлердин бейиттери. Коргондун жанына каза болгон кишинин балбал ташы да орнотулчу. Алардын көпчүлүгү 2000 жылдан ары курулган. Совет доорунда азыр деле алар тийиштүү деңгээлде изилденбей келгенсиз. Тескерисинче, мыйзамсыз иштеген археологдор тарабынан тонолуп, айыл чарба талаа жумуштарынан талкаланып жок болгону канча. Болбосо байыркы көчмөндөрдүн жашоо турмушу, маданияты жөнүндө көпчүлүк маалыматты ушундай коргондорду изилдөөдөн белгилүү болгон. Коргондор тууралуу ар кандай уламыш кептер айтылып келет. Мисалы, көлдөгү Күрмөнтү кыштагынын айланасында 30га жакын коргон бар. Элдин айтымында монгол жапырыгынан качкан бул аймактын христиандары бардык байлык, баалуулуктарын ошолордун бирине бекитип кеткен экен. Экинчи бир уламыш боюнча Чыңгызхандын Чагатай уулу атасынын сөөгүн жанаага кошо көптөгөн байлыктарды ушул жака койгон эмиш. Бул кептердин канчасы чын, канчасы калп белгисиз. Бирок Совет өкмөтү 1927 жылдан 95 жылга чейин Күрмөнтү кенин издөөгө атайын экспедицияларды уюштурганы белгилүү. Бирок азыркыга чейин Күрмөнтү кенинин сыры ачыла элек.